Бир бул саясий партиясы сөз эркиндиги тууралуу келишимди колдойт. Бул тууралуу партиянын өкүлү Гүлнара Туралиева кечээ 24-сентябрда Бишкек шаарында журналисттер менен болгон жолугушууда билдирди. В принципе, я посмотрела все программы. Көпчүлүк партиялардын программасын окуп чыктым. Бирок сөз эркиндиги болмоюнча программаны ишке ашыруу кыйын болот. Инвестиция тартуу, экономика жана социалдык түзүмдөр боюнча пландарды сөз эркиндиги аркылуу гана элге жеткирип, элдин ишенимине ээ болсо болот. Сөз эркиндиги демократиялуу эгемен Кыргызстандын жогорку баалуулугу болуп саналат. Кыргызстандын 29 жылдан берки эгемендүүлүгүндө сөз эркиндигин жана жалпыга маалымдоо каражаттарын жана жарандарын чектөө боюнча мыйзамдык аракеттер болуп келген. Сөз эркиндигин чектөө өлкөнүн өнүгүшүнө терс таасирин тийгизерин медиа коомчулук түшүнүп, аталган келишимди ишке ашырууга белсенишкен. Коомдук тармакта деги эле интернет айдыңында пикирин билдиргендиги үчүн адамды жоопкерчиликке тартуу өнөкөтүн токтотуу зарыл. Укук коргоо жана укук колдонуу органдары сөз эркиндигин чектөөгө колдонбошу керек. Мындай бир катар талаптар сөз эркиндиги тууралуу келишимде көрсөтүлгөн. Бир бул саясий партиясынын талапкери Гүлнара Туралиева партиянын башка өкүлдөрү дагы бул келишимди колдоорун белгилеп, сөз эркиндиги боюнча келишимге бир катар өзгөрүү толуктоолорду киргизүү сунушун айтты. Урматтуу журналисттер, эң мыкты демилге көтөрүпсүздөр. Биздин партиянын сунушу медиа сабаттуулук сабактарын депутаттарга да өтүү керек. Мындай кадам жалпыга маалымдоо каражаттардын ролун түшүнүүгө жана аларга карата арыздарды кыскартуу максатын көздөйт. Ошондой эле биздин сунуш азыркы келишимге кол койгон партиялар жогорку кеңешке өтүп калса, аларды сындаган материал жарыяланса, сотко чейинки органдар аркылуу чырды чечүүгө аракет кылуу керек. Экинчи сунуш жогорку кеңеште атайын сөз эркиндик күнү жарыяланып, депутаттар менен журналисттер, медиа эксперттер менен биргеликте өлкөдөгү көйгөйлөрдү талкуулашат. Иш чаранын демилгечилери талапкерлерге сөз эркиндиги тууралуу келишимди жана ага кошо медиа демократия, адам укугу чөйрөсүндөгү реформаларды жана мыйзамдар туурасында презентация жасашты. Коомдук тармакта деги эле интернет айдыңында пикир билдиргендиги үчүн адамды жоопкерчиликке тартуу өнөкөтүн токтотуу зарыл. Анан укук коргоо жана укук колдонуучу органдарды сөз эркиндигин чектөөгө албашы керек. Кечирим суратуу бул абдан бизге өнөкөткө айланып баратат. Акыркы учурда бул ошол карантин маалында, пандемия маалында көп кездешип кетти, өзүңүздөр билесиздер. Уюштуруучулар аталган келишимдин келечеги бар, иштеп кетет деген ишеничте бул долбоорду коомчулукка алып чыгышкан. Сөз эркиндигин чектөө боюнча көп аракеттер болуп келген. Мына ошол шайлоонун алдында ошо баягы жогорку кеңешке аттанып бараткан партиялардын өкүлдөрүн чогултуп, ошо медиа сектордун өкүлдөрү менен бүгүн биз диалог кылдык. Бүгүнкү жолугушууда аталган келишимди саясий партиянын өкүлдөрү да колдоп жатканы, сөз эркиндигин баалап барктаганы билинип турат. Бир бул партиясы мындай иш-чаралардын форматын кеңейтүү сунушун билдиргенин медиа эксперт Авланбек Жумабаев белгилеп өттү. Бүгүн биздин биринчи жолугушуу. Бул жерде ушул партиялардын өкүлдөрү, анын ичинден ошо Бир бул партиясынын өкүлү да айтып кетти. Мындан аркы ушундай аянтчаларды биз туруктуу кылып алсак, традициялуу кылып алсак, анда ушул биздин аракеттердин баары албетте бул өлкөнүн өсүп өнүгүшүнө багытталган. Эркин сөз болбосо өлкөдө өнүкпөйт. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү биздин жолугушуунун келечеги бар. Өлкөнүн өнүгүүсүндө сөз эркиндигинин орду маанилүү экенин Бир бул саясий партиясы да белгилейт. Партиянын программасында медиа сабаттуулукту камсыздоо, сөз эркиндиги чектелбей, жарандарыбыздын ой пикири чектөөгө алынбашы керек деген принциптер каралган. Андыктан партия сөз эркиндиги тууралуу келишимди ар дайым колдойт. Бир бол номер 13.